Үйde misal üçün plesosто başka kılıp işti бүтүрүп деле жибербейсиң, бирок ошол аял мага мындай бир көмөк көрсөтүп атат. Бул менин милдетим эмес, жалпыбыздыкы экен деген сөз да. Мисал үчүн бирөө айтат, мен аялыма жардам берем деп мактанып атат да, анан бирөө айтты дагычы, сен жардам берем деп айтпа, сен милдетими кылып атам деп айт. Ал аялдын иши эмес анын бардыгы. Ал чогуунуку, балдарды багуу аял күйөөнүн иши. Болгон аял күйөө көчөдө көбүрөөк болгон үчүн үйдө мүмкүнчүлүк таппай калат. Ошон үчүн аялга болбосо эркек кылганга милдеттүү. Пайгамбар залейхи эчкисин саган, эчки саган үйүндө. Пайгамбар үй ішіп ал эмес, топчу түшүп калганда топчусун пайгамбар өзү тиккен деп келет да. Пайгамбар залейхи салам айтат: "Хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли." Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы болгондору, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандары дейт. Туугандарына мындай эли журтка башкаларга эмес, эң жакшыңар дейт. Үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар жана эң үй бүлө жакшы мамиле кылганыңар бул менмин деп айтат. Демек, пайгамбар электе үйгө алыш керек.